Assalamu alaikum, Kırgız халқым. Barımızga Allah Taala iman bersin. Ulu Orazanın ayında har bir үйгө ulu жараткан iman, bakıvatçılık, tınçlık, beykutçuluk жана береке берсин. Мамлекетибизге келген кыйынчылыктарды куткарсын. Жана биздин башчыларыбызга, жана ушу саясатчыларыбызга Кудай Таалам жардам берип, кыйынчылыктарын жеңилдетип, мамлекеттин ишин алга оң жагынан жылдыра турган болсун. Жана бизге суудан дагы, абадан дагы зарыл нерсе бул ынтымак. Мына биз 10-15 күндөн бери тирешүү bir интернет майданында өтө тирешүү болуп жатат. Кудай Таалам ушуларга ынтымак берсин. Эй, агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың? Ак саманды жаман деп чөптү кайдан табасың? Акындарды жаман деп кепти кайдан табасың деп биздин улуу атабыз Токтогул айткан экен. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кыргыз бизнесмендерди, байларыбызды жаман деп жакшы байды кайдан табат элек? Эмне Израилга барып еврейлерден алып келелиби? Ошон үчүн биз ынтымакта бололу. Улуу жараткан дагы шариятында айткан экен. Мына биздин имамдар, молдолор, мына чубагачылар айтып атат мына тынбай эле. Эй, адамдын күнөөсү деңизден көп болсо да улуу жараткан кечирет. Өтүп кеткен ишти кечирет. Бирөө 20 жыл мурдагы бир далилсиз иштер үчүн бири-бирибизди чукуп, дүйнөгө дүң болбойлу. Кыргызды кыргыз жамандаса, бирөө Америка келип, же Россия келип, же бир Европа, же Кытай, башка бир кошуналар келип жардам бербейт, рахмат дебейт, дабалайт, мына бири-бирин жеп атат дейт. Мына ошон үчүн бир даанышманыбыз айткан экен, токойго жоо тийиптир, токойду чекесинен кырып атыптыр, токой чогулуп дарактар айтат экен, кана ушу душманды эмне экен билгилечи десе темир экен дейт. Темирди жок кылабыз, сүйлөшөлү десе, дагы бирөө айтат экен, жок, дагы жардамчысы бар экен. Ал кимден экен барып билип келгиле десе, ал өзүбүздөн экен, дарактан экен, сап экен, сап балтанын сабы экен дегенде айткан экен дарактар. Эй, темир болсо дагы жеңет элек, өзүбүздөн экен душман, анда биз жеңе албайбыз деген экен. Ошон үчүн билип койгула, өзүбүздүн бири-бирибизге душман болсок, эч ийгиликке жетпейбиз. Кудай Таалам эч убакта жакшылык бербейт. 100 миллиард доллар менен дагы биз ынтымакты алып келе албайбыз. Ынтымак бул туаза адам менен кошо жаралган, Кудай тарабынан берилген бир күч. Бул ынтымак, жүрөктөгү бир ынтымакты бул миллиард, 100 миллиард, 200 миллиард доллар менен да алып келе албайсыңар, билгиле. Ошон үчүн бабалар айтып койгон бизге. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деп бекеринен айтылбаган экен. Беш колдой чачылбай, муштумдай түйүлөйлү, кыргыз үчүн күйөлү жүрөк менен, элибиз үчүн, жерибиз үчүн. Бул акча деген кагаз экен, колдун кири экен, бул калат экен. Акчаны тапса болот экен, кыргыздын бир бомушун дагы кайра биз жоготсок таба албайбыз. Ошон үчүн биз ынтымакты болойлу. Кыргыз бир да адамын четте калтырган эмес. Мынакей, ошон үчүн биз бизнесмендерибиз дагы ушундай чыган саясатчыларды биз бөлүп жара бербейли. Мына булар дагы, мына Кудайга шүгүр, мына Матраимов, Кубанычбек Жумалиев, Аскар Салымбеков, Камчыбек Ташиев, Осмонбек Артыкбаев, көптөгөн Улан Пиримовдор, мына Оштон, көптөгөн мына Чыныбай Турсунбаев, мына көптөгөн биздин миллионерлерибиз бар. Мына Келдибеков, мына ушулардын бардыгын андан көрүп бириктирип, ынтымакта кылып, сүйлөшүү жол менен 7 областка 7 бөлүп, завод, фабрикаларды курдуруп, акча өзүбүздө калсын, элибизге иш болсун, буларды
жана коркунуч, кооптуу нерселерин мамлекет коргоп, наоборот ушуларга шарт түзүп берсек, мынакей өзүбүздүн эле байлар бар. 10 чакты бай чогулса эле мына 10 миллиард доллардан ашык. Бул менен Кыргызстандын 7 областын дүңгүрөтүп иш менен камсыз кылса болот. Биз алар менен ынтымакта болуш керекпиз. Биз башка чоң Америка, Европадан биз үлгү алыш керек. Россиядан үлгү алыш керек. Мына ошол жерде бизнесмендерди колдоп, кубаттап, мамлекет шарт түзүп берип жатат. Биз болсо монтип азаттыктын журналисттердин тилине кирип, биз буларды чукуп, куугунтукка алып, булар азыр четке качып кетсе, акчаларын бүт алып кетет, мамлекет дагы акчасыз жок отурабыз. Биз ошон үчүн ынтымакта болуш керек. Ынтымак болгон жеке Кудай өзү береке берет. Өзү Кудай берген берекени эч ким ала албайт. Ошон үчүн мен баарыңарды ынтымакка чакырат элем. Ынтымактуу болойлу элим, кыргызым. Жогорку кеңеште 120 депутат, премьер-министр, жана биздин күч органдары, генеральный прокуратура, улуу президентибиз Сооронбай Жээнбеков, мына ушул бир бардыгын ынтымакка чакырыңыз. Бардыгын ынтымактуу кылыңыз. Кыргыз эли кичине эл, бири-бирин капа кылбай, ар ким өз баласын аппагым дейт экен, өз баласын жумшагым дейт экен. Ошон үчүн биз тирешүү болбойлу, ынтымакта болойлу. Сиз өзүңүз көзөмөлдөңүз баарын.